сиздин заказыңыз Кыргызстанда чыгарылып, шотуңуз 2000ден ашык, бирок сиз өзүңүз салган акча 1960 болуп атат. Кандайдыр бир сумма жетпей калды. Аны рубль менен салып кое турган болсоңуз, анда баягы заказыңыз төлөнбөй тура берет да, шотуңузда акча тура берет, но баягы снимать этилбей тура берет. Себеп дегенде Россияда заказыңызды рубль менен төлөйсүз, Кыргызстанда заказыңызды сом менен төлөйсүз. Эгерде сиздин моя ОС деген объемная скидка сиздин зарплатаңыз и рубль менен и сом менен түшө турган болсо, сом заказдарыңыздар деле Кыргызстандан заказ кылсаңыз деле кемей берет. Же болбосо немеден Россияда туруп кемитсеңиз деле объемный скидка рубль деле сом деле кемей берет. Заказыңыздан 65% кемейт, зарплата түшө баштагандан кийин 35%-ин наличный төлөйсүздөр.